Баткен облусунун ордосуна келдик. Биз Баткен облусунун аймагында 3 район, 3 шаар бар. 6 биригип, ушул жерге Баткен ордого 15 үйдү тигип, бардыгы ошол кол өнөрчүлүк ошолдун жобосуна ылайык этно буюмдарды алып келишти. Кол өнөрчүлүктү анын ичинде биздин өзүбүздөн илгерки ата-бабаларыбыз бүгүнкү күнгө чейин сактап келе жаткан уникалдуу улуттук колориттеги асыл буюмдарды муунга өткөрүү максатында, сактоо максатында жана кийинки муундарыбызга жайылтуу максатында ошол жерге биз улуттук кол өнөрчүлүктүн каалаган бардык түрлөрүн алып келдик. Биз ушул уюштуруу тобу тарабынан белгиленип, бекитилген жобого ылайык бардык тартиби менен келдик. Баткен району 2 боз үйдө ошол Баткен ордого тиктик. 3-чү боз үйдү, Хан ордодогу боз үйдү толук түрдө Баткен облусунун боз үйүн жасалгалап көргөзмөлөр менен коюп, кыргыз боз үйүндө эмне колдонулуп келсе, мына ошонун бардыгын талабына ылайык даярдап, ар бирин коргоо максатында, ошол коргогондо ар бирине ыр жазып, биздин таланттарыбыз, акындарыбыз ошол ыр менен коргоп беребиз, ашта кылам деп ошол жерде бардыгы күтүп отурушат. Конкурстан утабыз деп ойлоп атасыздарбы? Кандай? Албетте, башкасынан болбогондо дагы биздин мен бардык урдулорду карап чыктым. Ар ким өзүнүн жасалгасын жана кылган ишин башкаларга салыштырат. Мен салыштырып көрдүм, бардыгыныкы жакшы, бирок биздин ордобузда илгерки байыркы Баткен жашап келген, жашап өткөн ата-бабаларыбыз колдонуп сактаган биринчи тарыхында жакшы билесиздер, бул пагзадан курулган үйлөр негизинен дегелер Кыргызстан боюнча биринчи Баткенде болгон, боз үйдөн көчкөндөн кийин. Мына ошон турмушубузду чагылдырдык, андай бирок башка эч жерде көргөн жокмун, балким ар ким өзүнүн баасын айтар. Ага салыштырганда биз аны ушундай караңгы айлуу түндө конкурсубузду өткөрдүк. Утабыз деген ойдобуз, конечно, уталы деп турабыз.